Саламатсыздар, урматтуу биздин кардарлар. Биз азыр Бишкек шаарында жайгашкан Биримдик Кут конушуна келдик. Бул жерде биз былтыр салып берген тамыбыз бар. Кыштан чыгышты кардарыбыз. Ошол там жөнүндө силерге чакан маалымат берип, ичинде эмне бар, эмне жок көрсөтүп кетели дегенбиз. Мынакей урматтуу кардарлар, биз азыр үйдүн ичине кирген жатабыз. Үйдүн ичине кирген жатканда бул жерде чакан лестничный площадкада коебуз. Лестничный площадкадан кийин болсо, бисмилла деп үйдүн ичине киребиз. Үйдүн ичине киргенде чакан прихожка бар. Прихожкадан кийин болсо, бул жерде өзүнчө санузел бар. Мынакей видеодон көрсөңүздөр болот. Туалеттин ички квадратурасы болсо 2 квадрат метр. Андан кийин болсо биз негизги үйгө киребиз. Негизги үйгө киргенде болсо, бул жерде киргенде эле холл бар. Ушул холлдон негизги үйдүн бөлүнүп кетүү жерлерге бөлүнүп кетет да үйдөнчү. Эң негизги бөлүк катары бул үйгө киргенде чоң кенен панорамный терезелери менен гостиный комната бар. Мынакей өзүңүздөр видеодон көрсөңүздөр болот. Бул комнатанын негизги квадратурасы жөнүндө айтып кетсек, квадратурасы 35 чарчы метр. Бул үйдүн дагы бир өзгөчөлүгү, ошол эле гостиныйдан, мындайча айтканда, конок үйүнөн түз кухняга же ашканага өтүп кеткенге дагы бир эшик. Мынакей бул жерде дагы бир эшик бар. Бул жерден кирсеңиздер, кухня бар. Кухнянын толугу менен бүткөн, кардарларыбыз азыркы учурда жашап атышат. Кухнянын квадратурасын айтсак, кухня 14 чарчы метрлик кухня. Жана ошол эле учурда бул кухнядан кайра дагы бир эшик жасалгандагы, бул эшиктен болсо үйдүн артына чыгып, артындагы очоккана жана башка жерлерге чыгып кеткенге толук мүмкүнчүлүк бар. Эми экинчи этажга өтөлү. Бул экинчи этажга көтөрүлгөндө кайра эле холл. Ушул холлдон болсо бүт жака комнаталарга кирип кеткенге толук мүмкүнчүлүк бар да. Бул жерде 3 жатуучу бөлмө. Мынакей бул жерде биринчи бөлмөдө болсо бул детский. Келсе конок жатуучу бөлмө экен да, бул кардардын эмеси боюнча. Жатуучу бөлмөсү бар эң негизгиси. Ушул 150 квадрат метрлик үйдүн ичинде экинчи этажда биз 3 жатуучу бөлмө жана чакан мындай кабинет дагы жасаганбыз. Бул жерден эжекебиз өзүнүн мындайча айтканда элдерге кызмат көрсөтөт экен. Жана бул жерде сонун болгон эртең менен күндү тоскон балкон бар. Бардыгы менен үйдүн квадратурасын айтсак, 150 чарчы метрлик үй.
Эми бардык кардарыбызды кызыктырган суроо бул канча каражат ушул үйгө сарпталды деген да. Бул үйдүн жогоруда айтып кеткендей анча-мынча маселелер болгон. Сөйдөн эле курулушту башка курулуш компаниясы СИП панелден куруп беребиз деп фундаментин дубалын көтөрүп берген болчу. Андан кийинки жумуштарын болсо подписоо деп коебуз го. Биз ички ремонтко чейинкисин болсо биз кылып бергенбиз да. Ал эми ички ремонтун болсо кардарыбыз өзү түз строительдер менен келишим түзүп иштешкен да. Андан тышкары бул жерде курулушту баштап атканда участоктон башка эч нерсе жок болчу. Кардарыбыз бир моментте очоккана салдырып, забор, эшик, дарбаза койдуртуп, жана үй курдурганда бир учурда бир компания келип, кайра биз улантып, анан кайра строительдер болгон себептен так суммасын биз бөлүп айта албай, баардыгын бириктиргенде участоктун планировкасы, брусчаткасы, очоккана, забор баардыгы биригип 2 миллион 650 миң сомдун тегерегинде акча сарпталды. 4 соттук участок, 150 квадрат метр үй толугу менен под ключ бүтүп, очокканасы жана эшиктин алды бүт дайындалган дагы. Эгерде сизге үйлөр боюнча дагы маалымат алгыңыз келсе, биздин каналга жазсаңыз, биз маалымат берип турганга аракет кылабыз.